Барыңарга салам. Бүгүн кайра физиканын жаңы сабактарын баштайбыз. Жаңы тема нерсенин эки багыттагы кыймылы. Нерсе эки багытта дегенибиз кандай? Мисалы, биз топту деген тебе турган болсок, топ деген мисалы мындай кетет, бир альфа деген бурч менен мындайдан барып туруп, ылдый. Келет да ушул жака чейин келет. Бул канча бир эле багытта эмес, эки багытта. Эгерде мындай түптүс эле жүрө турган болсо, бир багытта x деген, бир өйдө ылдый түшкөн болсо, мурунку сабактар өткөндөй ал да бир эле багытта болчу. Бизде уже эки багытта деген бурчтар менен иштейбиз. Эки компоненттага бөлүп алабыз кыймылдарды. X жана y компонентасына. Вертикалдуусу y компонентасы, бул x компонентасы тең горизонталдуу. Биз бул жакта ылдамдыктарды дагы өткөн жолдорун дагы бөлүп алабыз. Мисалы, бул альфа деген бурч, ылдамдыктын x компонентасы менен y компонентасынын кырчышуулары менен тапса болот. Могул v башкы ылдамдык боло турган болсо, башкы ылдамдыктын вертикалдуу компонентасын айтып табабыз. V y деп коелу, вертикалдуусу барабар кадимки эле топтун ылдамдыгы көбөйтүлгөн синус альфа, vx деген барабар v косинус альфа менен табабыз. Косинус альфа. Бизде деген x компонентасы эч кандай күчтөр таасир этпегендиги үчүн эч кандай өзгөрүүлөргө дуушар болбойт. Мисалы, бул x компонентасынын ылдамдыгы vx деген башында кандай болсо, аягында дагы бул жакта дагы точно эле ошондой болуп vx деп эле калат. Бул жака түшкөндө мындай өчөт кайра. Вертикалдуу компонент y компонентасы эмне болот? Y компонентасында деген күч бар, гравитация. G деген ылдамдануу, ылдыйды көздөй ылдамдыкты токтотот биринчисине өйдө чыкканча, анан кийин кайра кошула баштайт. Бул жакта деген уже y компонентасы мурунку өткөн бир багыттуу же болбосо эркин түшүү кыймылындагыдай өзгөрөт. Vy барабар v0y деп коелу. Баштапкы v0y деген баштапкы вертикалдуу немеси, ылдамдыгы плюс гравитация өтүлгөн убакыт. Эми суроолорго чыгарып кете берели. Баштапкы башкы формулалары ушулар. Бизге керектүү. Бул жака жазып коелу формулаларды. Vy барабар v синус альфа, vx барабар мен туура эмес жазып койдум. Vy деген v синус альфа. Ушундай эле. V синус альфа плюс короче ушундай. Vx деген v көбөйтүлгөн косинус альфа, vнын вертикалдуу багытынын өзгөрүшү, кыймылынын өзгөрүшү, же болбосо ылдамдыктын өзгөрүшү v. Y барабар баштапкы вертикалдуу ылдамдыгы плюс гравитация көбөйтүлгөн убакыт. Калгандарын бул жакта өчүрүп коебуз. Бизде бул жакта убакытты да кантип табабыз, ошондо кылып коелу. Бизде бардык басып өткөн жолу бар бунун нерсенин S деп коелу. Өйдөгө чыккан бийиктиги дагы бар. H. Бийиктигин кантип табабыз? Бийиктиги вертикалдуу компонентасын алабыз дагы, бийиктигине ошол вертикалдуу компонентасы керек. Аны табыш үчүн мындай болот. Мурунку сабактагыдай H барабар V0 квадрат бөлүнгөн 2G болчу. Ушул жерге чыкканга чейинки убактысы, өйдөгө чыкканга чейинки убактысы убакыт барабар 2H бөлүнгөн G болчу, тамырдын астында. Бирок өйдөгө чыгып дагы кайра ылдыйга түшкөнчө, могул жерге чейинки түшкөнчө убактысы канча? Ушуну эле 2 көбөйтүп коебуз дагы. Могул S деген S барабар басып өткөн жолу X компонентасынын ылдамдыгы өзгөрбөгөндүгү үчүн Vx көбөйтүлгөн убакыт эле болуп калат. Vx деген бизде V көбөйтүлгөн косинус альфа,
көбөйтүлгөн убакыт бизде 2 көбөйтүлгөн тамыр астында 2h бөлүнгөн G болот. Баарын өчүрө берели. Нерсе горизонталдуу багытта ыргытылды. Значит, кандай? Бул жерде топ тура турган болсо, же болбосо материал чекит. Мындайынан горизонталдуу багытта ыргытылыптыр. 5 секунддан кийин анын ылдамдыгы менен ылдамдануусунун векторлорунун ортосундагы бурч B барабар 45 градус болду. Значит, V деген ылдамдыктын вектору башында деген горизонталдуу болчу, а бизде деген ылдамдануу бир эле гравитация бар, дайыма ылдыйды карай турган гравитация. Башында деген 90 градус болчу, экөөнүн ортосундагы вектор. Жана 5 секундтан кийин анын ылдамдыгы менен ылдамдануусунун векторлору ортосундагы бурч 45 градус болду. Ушул убактагы нерсенин ылдамдыгын тапкыла. Кайсы убакта ылдамдыгын баштапкы ылдамдыгынан 2 эсе көп болот? Эми суроого өтө баштайбыз. Уже значит кандай болуш керек? 45 боло турган болсо, 45 боло турган болсо G менен мондайынан келиш керек, Мондай болуп калыш керек. Бул экөөнүн ортосундагы альфа деген бурч альфа барабар 45 болуш керек. Бизде бета менен бериптир, бета менен белгилеп коелу. B. Анын үчүн эмне болуш керек? Бул x ылдамдыктын x компонентасы менен y компонентасы экөө барабар болуш керек. Анткени бизде деген эгерде x компонентасы менен y компонентасы менен x компонентасын бөлсөк деген бурчтун тангенси чыгыш керек. Vy бөлүнгөн vx барабар тангенс бета болуш керек дагы. Эгерде бурч 45 градус боло турган болсо, тангенс 45 барабар 1 болот. Значит, эмне? 1 боло турган болсо, vy менен барабар vx барабар болушу керек. Значит, vy менен vx барабар болушу үчүн канча убакыт өтүш керек? Жана ошол убакыттагы нерсенин ылдамдыгы. Бизде деген бул x компонентасы өзгөрбөйт дегенбиз. Vx деп коелу, бул баштапкы ылдамдыгы. Эң башындагы vx эч качан өзгөрбөйт. Жана vy дагы ушуга барабар болуш керек. А vyдин өзгөрө турганы ылдамдануу менен өзгөрөт. Гравитациянын немеси алдында өзгөрөт, таасири алдында. Бул эмне? G көбөйтүлгөн T убакыт. Значит, бизде деген гравитацияны билебиз, убакытты да билебиз, 5 секунда. Гравитацияны 10 деп алабыз. 10 метр секунда квадрат. Значит, ошол убактагы экөөнүн ылдамдыгы канча болот? Vx квадрат плюс Vy квадрат барабар V квадрат. Мен башында моуну айтам да унутуп калыптмын. Ылдамдыктын дайыма эки компонентасы болгондой, эң баштапкыдагы ылдамдыгы бар. Баштапкы ылдамдыгын эгерде x компонентасы менен y компонентасын биле турган болсок, башкы ылдамдыгын билбей турган болсок, аны кантип табылабыз? Математикада Пифагордун теоремасы бар. Бул vy боло турган болсо, бул vx боло турган болсо, экөөнүн квадраттары менен кошо турган болсок, vy квадрат плюс vx квадрат барабар ылдамдыктын квадраты болуш керек. Ошол формуланы бул жактан кое турган болсок, экөө тең барабар vx менен дагы vy экөө тең барабар болгондугу үчүн gt квадрат экөөнө тең, g-нын көбөйтүлгөн t-нын квадраты. Эми квадрат экөө тең окшош болгон экөөнү кошо турган болсок, канча? Жөн эле 2 көбөйтүп коебуз. Барабар бул v-нын квадраты. Ордуларына сандарды коюп туруп чыгара турган болсок, 2 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн 5-тин квадраты. Ошондо v квадрат бизде 50 квадраты 2. V квадрат бизде 5000 чыгат экен, 5000. А v
Буны кантип табабыз? Эки жагын тамыр астына ала турган болсок, 5000 да тамырдын астына алабыз. Тамырдын астына алсак деген 70.7 V барабар 70.7 метр бөлүнгөн секундда болот экен. Кайсы убакта ылдамдыгы баштапкы ылдамдыгынан 2 эсе көп болот? Анда деген эмне болуш керек? Баштапкы ылдамдыгы бизде GT экенин таптык. GT деген ошондо бизде 10 көбөйтүлгөн 5 50 метр секундда болчу. Барабар 50 метр бөлүнгөн секундда. Кайсы убакта ылдамдыгы 100 метр секундда болуп калат дейт. Аны табыш үчүн кайра Пифагордун мол формулага өтөбүз. Vx бизде кайра эле GT, G көбөйтүлгөн T'нын квадраты плюс Vy. Vy деген бизде жаңы неме болуш керек. G көбөйтүлгөн T. Биздин таба турган убактыбыз. T1. Бизде деген бул GT деген Vx деген өзгөрбөйт деп таба алдык, 50 метр секундда. Же болбосо Vx деп да койсок болот. Биздин бул уже таба алганбыз, бунун убакыты уже өзгөрбөйт. Өзгөрбөйт дегенде 5 секундадагы убакыт менен тапкан ылдамдыгыбыз, бул деген биздин жөн эле T'быз 5 секундда. А бул T1 деген өзгөрүп аткан секундда, биздин таба турган секундда. Ушул экөөнүн квадрат кое турган болсок, 100гө барабар болуш керек, 100дүн квадратына. Бул жерден T1'ди табабыз. G квадрат көбөйтүлгөн T1'дин квадраты барабар 100дүн квадраты минус G көбөйтүлгөн T 50, 50'нин квадраты бизде деген G деген 10го барабар, 10дун квадраты 100гө барабар. 100дү деген бөлсөк деген бул жака кетет. 50'нин квадратын 100гө бөлүп коебуз. T1'дин квадраты барабар 50'нин квадраты бөлүнгөн 100, 50 минус 25. Бизде T1'дин квадраты барабар 25 экен. T1 барабар бизде 5 чыгып калды кайра. Bir жерден тура эмес кетип калды окшойт. 100'дүн квадраты минус бизде могул жактан бөлгөндө туура эмес кетип калды окшойт. 100'дүн квадраты минус 50'нин квадраты барабар 7500. Мунун тамырасын ала турган болсок 86. 86-ны дагы 10го бөлсөк, негизи 8.6 секундда чыгыш керек болчу экен. 8.6 секундда. Азыр 50'нин квадраты бөлүнгөн 100. Муну G квадраты сразу бөлбөй, экөөнү 100'дүн квадраты менен 50'нин квадратын кемитип туруп, анан бөлсөк 8.6 секундда чыгат экен. Жолу. Кийинки суроого өтөбүз. Максималдуу бийиктиги ыргытуу аралыгынан 2 эсе кичине болуш үчүн нерсени кандай буруч менен ыргытыш керек? Бизде да мондай нерсе бар дагы. Бул жака ыргытылган. Буруч альфа деген буручту биз табышыбыз керек. Канча? Бул жакта V, Vy, Vx. Ыргытуу аралыгы бул жакта S. Айрым барып туруп, бул жака мындай келген. Бийиктиги H. Бизде бийиктиги канча эле? H барабар Vy'дын квадраты бөлүнгөн 2G. Ыргытуу аралыгы деген ыргытуу аралыгы бизде S барабар Vx көбөйтүлгөн убакыт. Убакыт деген бизде убакыт барабар 2 көбөйтүлгөн тамыр астында 2H бөлүнгөн G болчу. Убакыттын ордуна ушуну жаза турган болсок, S барабар Vx көбөйтүлгөн 2 тамыр астында 2H бөлүнгөн G. Биз бурчту кантип таба алабыз? Значит, бизде деген бийиктик
Бийиктиги ыргытуу аралыгынан 2 эсе кичине. Значит, кандай болуш керек? S барабар 2h болуш керек, же болбосо бийиктиги барабар S аралыгы бөлүнгөн 2 болуш керек. Бул жактан дагы эмне кылсак болот? Vy квадрат бөлүнгөн 2j. 2j'ны бөлүп салсак болобу? Эгерде могу S-тин басып өткөн аралыгын 2 жагынан тең квадрат кыла турган болсок, теңдеме өзгөрбөйт, 2 жагынан тең квадрат кылабыз. S-тин квадраты барабар кашан үчүн бардыгы болуш керек. Vx-тин квадраты көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 2h бөлүнгөн j болуш керек. Эми биз бул экөөнү бири-бирине уже бөлсөк, бунун да квадратын алабызбы же? Кандай бурч менен ыргытыш керек? Биз деген Vy менен Vx-ти бөлгөндү табышыбыз керек. Бизде Vy-дын квадраты Vy квадрат барабар 2j h Vx барабар S Vx'in квадраты S квадрат бөлүнгөн сейчас чыгат экен уже. 4 көбөйтүлгөн 2 8 деп коебуз. Сразу эле 8h мо j деген үстүнө чыгып кетет, көбөйтүлүп кетет бул жака. Эми бул экөөнү бири-бирине бөлө турган болсок, Vy квадрат менен Vx квадратты бири-бирине бөлсөк, Vy квадрат бөлүнгөн Vx квадрат бул барабар j менен j кетет, экөөнү бөлө турган болсок, 2h бөлүнгөн S квадрат дагы бөлүнгөн 8h болот, бирок 8h'ты тиги үстүнө чыгарып салсак болот, Ошондо 8 көбөйтүлгөн 2 16h квадрат болуп калат. Биз эми S квадрат менен S менен H'тын немесин билебиз, экөөнүн катышы кандай экенин. S барабар 2h. Бул астындагы S-тин ордуна эле 2h'ты кое турган болсок, 16h квадрат барабар 2h'ты квадратын ала турган болсок, 4h квадрат болот. Булар бири-бири менен кетет. 16 менен 4-тү бөлө турган болсок, барабар бул 4. Значит, канча болот экен? Vy квадрат бөлүнгөн Vx квадрат бул барабар 4 экен. Эгер 2 жагынан тең тамырын астына ала турган болсок, тамырлар бардыгы кетет. Бул канча? Vy менен Vy бөлүнгөн Vx бул барабар 2-ге барабар экен. Эми бизде деген Vy менен Vx экөөнү бири-бирине бөлсөк эмнеси чыгчу эле? Бурчтун таңнеси чыгат. Таңнес альфа. Муну деген калькулятор менен чыгарып алсак болот. Биздин бурч 63.43 градус болот экен. Биз ошондо кандай экен? Топтун, эгер топ боло турган болсо, анын бийиктиги, ыргытылгандагы бийиктиги анын ыргытуу аралыгынан 2 эсе кичинекей болушу үчүн топту кандай бурч менен ыргытыш керек? 63.43 градус бурч менен ыргытышыбыз керек экен. Жобу мындай болот. Кийинки суроого өтөбүз дагы. Бала дубалдан 4 метр аралыкка туруп, жерге жараша 45 градус бурч менен топту ыргытты. Альфа деген бурч 45 экен. Топтун баштапкы ылдамдыгы 10 метр секундда. V0 барабар 10 метр секундда. Топту тосуп алуу үчүн бала дубалдан кандай аралыкта туруу керек? Значит, дубал деген 4 метр аралыкта болсо, мындай экен. Дубал 4 метр аралык. Бул барып туруп 4 метр аралыкта дубалга тиет.
Эгерде бул 45 градус болсо, дубалга тийгенге чейинки аралыкты, убакытты оңой эле таап койсок болот. Биз деген 4 метр аралыкты канча секундада өтөт? Же болбосо биздин x компонентабыз өзгөрбөйт болчу, vx 4 метр аралыкта өткөн ылдамдык x компонентасы болуш керек, мындайынан өткөн. Ошондо s барабар s деген бизде 4, s барабар 4. S барабар vx көбөйтүлгөн убакыт болуш керек. Бизде vx деген v көбөйтүлгөн койсоңуз альфа, бизде v деген 10 метр секундда, койсоңуз альфа деген койсоңуз 45. Койсоңуз 45 көбөйтүлгөн 10 көбөйтсөк деген 7.07, же болбосо 7.1 деп койсок 7.1 метр секундда экен. S деген 4 барабар 7.1 көбөйтүлгөн убакыт барабар 4 бөлүнгөн 7.1. 0.57 секунд экен. 0.57 секундада топ барып туруп дубалга тиет. Бирок дубалга тийгенден кийин ылдамдыгы кандай болсо, кайра аркага дагы топ ошондой эле ылдамдык менен карама каршы багытта кетет. Бизде биринчи ошондо кандай кылып койсок болот? Эгерде дубалга тийгенден кийин эч кандай ылдамдыгын жоготпосо, значит биз мындай кылып койсок болот. Могул жакка мындайынан келгенде, топ келип туруп, кайра аркага кайра эле ушундай менен кетет да, мисалы. Ушундай бурч менен келсе, кайра аркага ушул эле бурч менен ошол эле ылдамдык менен кетет. Биз аркага кылбай эле могул жактан точно ошондой кылып туруп эле чыгарып койсок дагы болот. Мындай кылып да чыгарып койсок болот. Андан кийин бул жакка улантып туруп, келип туруп, бул жакка чейин келгенин, түшкөнгө чейинки аралыкты таба турган болсок, бала канча метр аралыкта туруш керек экенин дагы таба алабыз. Же болбосо бизде деген айтты, ылдамдыгы ошол бойдон калат, эч кандай ылдамдык жоготпойт. Бизде дубалга тийгенден кийин дубалдын оң жагына кетсе дагы, сол жагына кетсе дагы баары бир ошондой эле аралыкка кетмек. Просто биз баланы бул жака эмес, бул жака туруп койсок, туура эле таба алабыз, канча аралыкта туруш керек экенин. Же болбосо мисалы бул дубалга тийип туруп кете турган болсо, мындайынан аркага барып туруп, мондай түшмөк, кайра эле анын барган аралыгы x деген метр болмок. Эми таба беребиз, канча метр аралыкка бармак өзү топ. Биринчи учкан убакытын табышыбыз керек. Убакыты барабар канча эле 2 көбөйтүлгөн тамыр астында 2h бөлүнгөн g болчу. Бул барабар бизде деген бийиктигин дагы билбейбиз, канчалык бийиктикте учат. Бийиктигин табыш үчүн h барабар vy квадрат бөлүнгөн 2g. Бул барабар бизде vy менен vx барабар. Немелери бурчу 45 боло турган болсо, vy менен vx барабар болот. Квадраты бөлүнгөн 2. Бийиктиги деген 2.5 метр болот экен. Бийиктиги 2.5 метр болсо, учуу убактысы 1.41 секунда болот экен. Эгер учуу убактысы 1.41 секунда болсо, бул топту ыргытканда эч кандай дубал жок болсо, канча аралыкка бармак оңой эле таба алабыз. Ал деген vx бул деген канча болуп калат? S плюс x болуп калат. Ошондой учуу аралыгы бардыгы. Могул жерден бул жерге чейинки аралыгы. S плюс x барабар vx көбөйтүлгөн убакыт. Бул барабар vx деген бизде 7.7 көбөйтүлгөн, жок, 7.1 болчу. 10 метрге учат экен. 10 метрге учса, значит кандай? Топ деген барып туруп, дубалга тийип туруп, тийгенден кийин дагы 6 метр кетет экен, S деген бизде 4 метр, x ошондо канча болуп калат? X барабар 10 метр минус S, бул барабар 6 метр. Значит, дубалга тиет дагы кайра аркага 6 метрге учат экен. Бала деген топту тебип туруп, бул жака дубалга тийгенден кийин кайра 2 метр аркага жылса деген кайра тосуп алат экен. Ошондо биздин жолубуз 6 метр. Ушу менен азыркы сабактагы бүттү. Бул темадан 2 сабак болот. Кийинки дагы 3 суроону
кийинки сабакта чыгарабыз. Барыңарга рахмат, көрүнүп турганыңарга.